Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Азыр кыргыз тили сабагы баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы төл жана бөтөн сөз. Сабагыбыздын максаттары окуучулар төл жана бөтөн сөз тууралуу маалымат алышат, тыныш белгилерин туура коюуну үйрөнүшөт. Окуучулар төл жана бөтөн сөздүн айырмачылыгын даяр тексттен, сүйлөмдөн таба алышат. Окуучулар жазуу ишинде төл жана бөтөн сөздөрдү катыштырып, катасыз жазууга, сүйлөө кебинде орду менен пайдаланууга тарбиялык багыт алышат. Бир нерсе жөнүндө баяндоо же кабар берүүдө өзүбүздүн сөзүбүздөн тышкары бөтөн сөз да колдонулат. Алар төмөндөгүдөй жолдор аркылуу берилет. Мисалы, элде калк айтса калп айтпайт деген макал бар. Элде деген макал бар, айтуучунун сөзү төл сөз болот. Ал эми калк айтса калп айтпайт, башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз болот. Көнүгүү иштөө 328 көнүгүү төл жана бөтөн сөзгө тиешелүү тыныш белгилерин коюп, чыккыла, дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо үчүн суроолор: биринчи, бөтөн сөз деген эмне? Экинчи, бөтөн сөз кандай жазылат? Үчүнчү, эл макалында билим алуу ийне менен кудук казганга салыштырылат деген сүйлөмдө бөтөн сөз барбы? Үйгө тапшырма: төл жана бөтөн сөздөрдү катыштырып, өз алдынча сүйлөм түзүп жазып келгиле. Сабагыбыз соңуна келип жетти. Саламатта болгула.